эс алгандай чыгынып туруп эле кетип калыш керек да. Кеттик деп элечи. Даярданбай, эч кимге айтпай эле, болбосо эртең бүрсүгүнү деп өмүр өтүп кетет. Карасаң эле 40тасың, 50дөсүң, 60ка аттанып. Өзүң үчүн жок дегенде бир түнгө көлгө болобу, тоого болобу чыгып кет. Мен тоого кеттим. Ысык көлдөгү чоң ак сууда кокту дагы Кара көлгө чейин бардым да, ушул тоодогу көлдүн жээгинде отуруп бир чай ичкениңе не жетсин. Колдун наны, накта каймак, кандай керемет. Бир чөмүлүп туруп экинчи көлдөн чыктым. Өйдөрөк жагындагы экинчи көл биринчиден да коозураак да. Кантсе да бала чак ушул жерден өткөн. Ал кезектерде андатырлар да, балыктар да көп болчу. Бир сергип алгандан кийин ылдый түшүп, белди ашып кичи ак суудагы Кырчын жайлоосунда бир боз үйгө түнөйүн деп токтодум да. Бир семиз балыктан карматтырып бышыртып жейин депчи. Таң калыштуусу балыкты союп жатканда ич агарын тазалап жатпай ыргытып ийген жүрөгүн байкап калдым да. Карагылачы, балыктын жүрөгү дагы эле согуп жатат. Сүйөм деп таштап кеткен жүрөк ушундай эле болсо керек. Бышырып алып келип беришти. Сонун. Боз үйдүн жасалгалары да жакшы экен. Тоо койнунда таза аба, табигый жаратылыш, тыйып тынч болгон алыс жактан аккан суунун шаркыраганы. Кеттик деп эс алып туралы.